Салам достор. Бүгүн сиздерге азыркы эң популярдуу Голливуд жылдыздарынын бири Тимоте Шаламе тууралуу көпчүлүк билбеген 10 кызыктуу факт айтып беребиз. Даяр болсоңуздар, баштайбыз. Биринчи. Эки тилдүү актер Тимоте англис жана француз тилдеринде эркин сүйлөйт. Анын атасы француз, апасы америкалык. Ал балалыгын Нью-Йорк менен Парижде өткөргөн. Француз тилдүү интервьюн көрсөңүз, кадимки париждиктей сүйлөйт. 2. Рэпер болгон. Жаш кезинде Тимоте Lil Timmy Tim деген сахналык ат менен рэпердап, ырларды өзү жазып, мектепте аткарып чыккан. YouTube'да анын сахнада ырдап жаткан видеосу дагы бар. 3. Леди Гага менен бир мектепте окуган. Тимоте жана Леди Гага Нью-Йорктогу атактуу La Guardia High School искусство мектебинде окушкан. Экөө тең ошол жерде актёрдук тажрыйбасын башташкан. 4. Леонардо Ди Каприо. Анын кумири Тимоте маектеринде Ди Каприо анын кумири экенин көп айтат. Жада калса ага сүйүү каты жазып жибергенин тамаша иретинде бөлүшкөн. 5. Макарон фанаты. Шаламе макаронду абдан жакшы көрөт. Интервьюларда тамак жасап жатып сүйлөшүп кеткен учурлары көп. Анын сүйүктүү тамагы сырлуу макарони. 6. Apple компаниясында стажировка өткөн. Ооба, кинодо мурда Тимоте Apple компаниясында стажировкадан өткөн. Технология жана креативдүүлүк анын жашоосунда эрте эле башталган. 7. Мадоннанын кызы менен сүйлөшкөн. Ал белгилүү ырчы Мадоннанын кызы Лурдес Леон менен мамиледе болгон. Экөө La Guardia мектебинде окуп жүрүп таанышкан. 8. Алгачкы чоң ролу 20 жаштан кийин болгон. Тимоте чоң экрандагы башкы ролдорго 20 жаштан кийин гана жете баштаган. Бирок Call Me By Your Name фильминен кийин заматта атактуу болду. 9. Гарри Поттерге фанат. Анын бала кезиндеги эң чоң кыялдарынын бири Хогвартс мектебинде окуу болгон. Гарри Поттер дүйнөсү анын жүрөгүндө чоң орунда. 10. Анын ысымы туура айтылбайт. Көптөр Тимоте Шаламе деп айтышат. Бирок французча туура айтылышы Тимоте Шаламе. Эгер сиз дагы башка жылдыздар жөнүндө ушундай фактыларды укуңуз келсе, комментарийге калтырыңыз.